Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакты Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап айылынын номер 5 Ленин атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Ботоева эчекеңер өтүп бермекчи. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Чын жүрөктөн сүйүнүп, саламдашып алалы. Кыргыз тилин сыйлаган, сагындым силердей балдарды. Балдар, баарыбыз сабакка даярбызбы? Сабакка даяр болсок, китеп, дептер, калем сапты алып, ыңгайлуу отуруп алабыз. Бүгүнкү сабактын темасы эгин айдоо, байлык жыйноо. Балдар, таладан эмнени көрүп турасыңар? Кана, талада буудай эгилген. Буудайды эмне менен орот экенбиз? Комбайн менен. Буудай кайсы мезгилде бышат, билесиңерби? Күздө. Туура. Эмне үчүн эгин айдоо, байлык жыйноо деп аталат? Мына бүгүн биз ушул жөнүндө өтөбүз. Бүгүнкү сабактын негизги максаты, балдар, дан эгиндерин билип, маанисин түшүнөбүз. Дан эгиндерин билдирүүчү лексикаларды өздөштүрөбүз. Аклай менен Актандын диалогун окуйбуз. Нан баарынан улук оокат экенин билип, нанды баалай билүүгө, нан тапкан дыйкандардын эмгегин түшүнө билүүгө үйрөнөбүз. Анда эмесе, балдар, нан кантип жасалат? Баарыбыз ойлонолучу. Силер жеген нан дасторкондо ар дайым нан турат, Мына ушул тамактардын эң негизгиси эмне? Нан. Демек, нан кантип жасалат? Баарыбыз ойлонолу. Кана, балдар, биринчи таладагы буудайды комбайн менен ордуруп, аны тазалап, андан кийин тегирменге алып барабыз. Тегирменден эмне болуп чыгат? Un болуп чыгат. Ал унду биздин апаларыбыз эмне жасайт? Камыр жасайт. Ачыган камырды андан кийин тандырга бышырат. Мына көрдүңөр, балдар, силер жеген нан мына ушинтип жасалат. Нан жасаш үчүн көп эмгек талап кылынат. Ошондуктан, балдар, нанды ысырап кылбай, көкөмүн жерге таштабай, эмне кылышыбыз керек экен? Жешибиз керек экен. Эми, балдар, нандын кантип жасаларын билип алдык. Эми китепти ачабыз. Китебиңердин 76 бетин ачкыла. Кана, баарыбыз дептерди алып, бүгүнкү числону жазып, эгин айдоо, байлык жыйноо деп теманы коебуз. Кана, теманы жазып алдыңарбы? Анда эмесе, сүрөттөргө көңүл бурабыз. Сүрөттө эмнелерди көрүп турасыңар? Дан азыктарын. Кана, биринчи сүрөттөгү эмне? Буудай. Экинчи арпа. Үчүнчү кара буудай. Төртүнчү сулуу. Мына ушул дан азыктары болот. Кана, кайталайбыз. Буудай, арпа, кара буудай, сулуу. Бул сөздөрдү дептерибизге жазып алабыз. Анда эмесе бүгүнкү жаңы сөздөр менен таанышабыз. Дан, зерно, дан эгиндери, зерновые культуры, буудай, пшеница, арпа, ячмень, сулуу, овес, кара буудай, рожь. Алтын чыккан жерге барып өсөлү. Будем расти, где золото, серебро есть. Биз эмне үчүн алтын издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет.
Зачем идти искать золото, серебро? Оно само к нам придет. Балдар, бул сөздөрдү сөздүк дептерге жазып, жаттап алгыла. Андемесе экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Бизге ребусту тапкыла деп тапшырма берилген. Кана, кайсы санды көрүп турасыңар? 100. Эми балдар, 100 деген сандын биз тамга менен жазабыз. 100. Демек канча тамга бар? 3 тамга бар. Анын акыркы тамгасын алып салабыз. Эмне болот? 100. Демек эмне деп жазабыз? Жүгөрү. Кана, баарыбыз жүгөрү деп жазабыз. Эми 3-чү көнүгүүгө өтөбүз. Клеткалардан дан эгиндеринин 4 аталышын таап жазгыла. Кана балдар, бул көнүгүүнү өз алдыбызча дептерге жазып чыгабыз. Бизде берилген клеткалардын ичинен 4 дан эгиндерин таап, бул жерге жазгыла. Жазып бүттүңөрбү? Андемесе биз Аклай менен Аклай менен Чыпалактын диалогун окуйбуз. Аклай. Чыпалак бала, буудай, арпа, кара буудай эмне үчүн керек? Чыпалак бала, буудай, арпа, кара буудайды тегирменден өткөрүп, ун жасашат. Ундан нан бышырат. Кана, баарыбыз кайталап окуйбуз. Аклай. Чыпалак бала, буудай, арпа, кара буудай эмне үчүн керек? Чыпалак бала, буудай, арпа, кара буудайды тегирменден өткөрүп, ун жасашат. Ундан нан бышырат. Баарыбыз окуп алдыкпы? Түшүндүкпү балдар? Азаматтар. Демек, эмне экен? Буудай, арпа, кара буудай эмне үчүн керек экен? Тегирменден өткөзүп, ун жасаш үчүн, ундан нан бышырыш үчүн. Азаматтар. Кана эмесе биз Касымтын Становтун арпа менен буудай деген жомогун окуйбуз. Мен силерге жомокту окуп берем. Баарыбыз кулак салып угабыз. Арпа менен буудай. Жүр, буудай, алтын чыккан жерге барып өсөлү, деди арпа. Мурутуң узун болгону менен акылың кыска экен. Арпам, биз эмне үчүн алтын издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет, деди буудай. Арпа, буудай, аш болот, алтын, күмүш, таш болот деген кыргыз макалы бар. Арпа буудайың көп болсо, алтының өзү келет. Балдар, арпа туура айттыбы? Алтын чыккан жерге барып өскөнү жакшы беле? Буудай эмне деди? Буудай, мурутуң узун болгону менен акылың кыска экен деди, Алтынды биз издеп барабызбы? Алтын бизге өзү келет деди. Эмне үчүн балдар? Көрдүңөрбү? Арпа буудайыбыз канчалык көп болсо, биздин курсагыбыз ток экен. Бышырсак нан болот экен. Базарга алып барып сатсак акча болот экен. Ошон үчүн дыйкан эмгегин жер жебейт деген макал келип чыккан. Көрдүңөрбү? Арпа буудай аш болот, алтын күмүш таш болот деген макалдын маанисин. Балдар, эми силерге тапшырма. 3-чү көнүгүүнү жазып, тексти көркөм окуйсуңар. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы? Кана, жакса баарыбыз көрүп турганда эмне кылабыз? Лайк басып коебуз. Балдар, сабак жакса, саламатта калгыла. Үйдө болгула, будьте дома. Үй бүлөңөр менен болгула, сак саламатта болгула балдар. Биринчи ден соолук, ошондуктан үйдө болгула.